Делегаттардын бардык суроо сунуштары ачык кабыл алынып, сүйлөшүүнүн ачык аянтчасына айланган 3-элдик курултай Бишкек шаарында өтүүдө. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өлкөнүн башкы маалыматтык телеканалы Алато 24-тө элдик курултайдын катышуучулары аймактардан келген делегаттарга аянтча берүү, өз пикир, сунуш, орчундуу маселелерин жалпы элге жана бийликке жеткирүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берүү уланууда. Бул жолу биз 3-элдик курултайга келген делегаттар Ысык Көл облусунун Ак Суу районуна караштуу Хан Теңир айыл аймагынан келген делегат Нурбек Асаналиев, ошондой эле аталган аймактын Алтын Арашан айыл аймагынан келген делегат Талгат Мукалаев менен баарлашабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу делегаттар, кадырлуу меймандар, студияга кош келдиңиздер. Эми Талгат Абдыкадырович, сизден баштайлы. Сиз биздин студияга экинчи жолу баш багып атасыз. Буга чейин ушул Ысык Көлдөгү Жыргалаң айыл өкмөтүн жетектеп турганда сиз башкарган айыл аймагы өлкө боюнча эң мыкты айыл өкмөт наамын жеңип алып келип маек берип кеттиңиз эле. Бул жолу сиз 3-элдик курултайдын делегаты катышуучусу иретинде келип отурасыз. Жарыш сөзгө дагы чыктыңыз бүгүн биринчи күнүндө. Мына ушул 3-элдик курултайда негизинен стратегиялык маселелерге басым жасалгандыгы айтылып жатат. Сиз аймактан кандай көйгөйлөрдү, маселелерди көтөрө алдыңыз? Эмне сунуш пикирлерди билдирдиңиз? Ассаламу алейкум, саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу Расул мырза. Кудай буйрса ошол 3-чү курултайга делегат кылып элибиз шайлады, келип ошол катышып, ошол бүгүнкү жарыш сөзгө чыкканга дагы мүмкүнчүлүк болду. Анан буга чейин баягы буга өткөн курултайларда баягы өзүнчө көбүнчө ушу социалдык маселелер көтөрүлгөн. Анан биз ошол жеринде шайланганда социалдык маселелерди балким айыл өкмөтү же болбосо район деңгээлинде, область деңгээлинде чечиле турган маселелерди алып келген жокпуз. Себеп баягы түшүндүк, аларды ошол жак чечерин. Анан бул жерге ошол келгенде биз өзүбүздүн жарыш сөзүбүздө биринчи ушул районубузда болуп аткан чоң жетишкендиктерди айттык ошо 3 мүнөт аралыгында. Андан сырткары ошол жетишкендиктерибизге дагы ошо кошумча жолдорубуз боюнча, мунапыстагы бир аз кемчиликтер боюнча, андан сырткары ушул логистикалык борбор ушул азыр заман талабы болуп турат. Анан жаңы өзүңүз билгендей ушул айыл өкмөттөр бириккен, ошол айыл өкмөттөргө керектүү бир ар кандай техникалар, заманбап техникалар жөнүндөгү ишти козгодук. Анан эң башкысы ошол 3 мүнөткө жетишип айтып калдык. Азыркы учурда ошо президентибиз дагы айтты, ошо жаратылышты коргоо боюнча биз ошого дагы макулбуз. Чынын айтканда баягы курултай бул өзү курултай институту, бул элибиз элтен келаткан көчмөн цивилизациянын мындайча айтканда баягы уландысы болот да. Бул жерден баягы эл өзүнүн мүдөөсүн айтып жеткизип дегендей. Анан ошол бул жерден дагы ушул айттык, ушул кыргыз эч качан көлүбүздү, тоо ташыбызды булгаган эмес. Өзүңүз билгендей ошо жана белгилеп кеткендей ошол мен Жыргалаң айыл өкмөтүн башкарганда да көрдүк. Туристтер көп келчү, туристтер дагы таштанды ташташпайт да, мунун баарын өзүбүз таштайбыз. Анан ошол боюнча жанагы малдарды мындайча айтканда баягы жөндөн жөн кой берип ийишкен, таштандын жөн ыргыткандарга ошо депутаттардан сурандык, бир мыйзамды бир катаалдаштырып бергиле, антпесек элибиз баары түшүнбөйт экенбиз деп, ошондой кылбасак болбойт экен. Анткени Кыргызстан башка бирөөнө керек эмес, Кыргызстан биринчиден биздин өзүбүзгө керек. Ошол маселелерди көтөрдүк. Туура, президенттин дагы ошол экология, жаратылышты коргоо маселесине байма-бай токтолуп, кайрылуу жасап турат. Анда жаратылышты тилекке каршы булгаган дагы, кайдыгер карап ушундай жаратылышка мындай бир зыян келтирген дагы адам баласы биз өзүбүз болуп жаткандыгыбыз, анын ичинде көл кылаасын береметибизди чындап эле баягы Манастын саятында айтылгандай көздүн карегендей сактоо милдети турат, сөз менен эмес, иш жүзүндө. Себеби дегенде биз келечек муунга эмне калтырабыз? Анан президенттин дагы айтканы бар, жаратылышка зыянды келтирип коюп, экологияны сактабай туруп, туризм жөнүндө айтуу эрте мүмкүн эмес деген. Биз буга да бир аздан кийин токтолобуз. Азыр делегат Нурбек Абдрасуловичке кепти узаталы. Эфир башталганга чейин сиз педагог, билим берүүнүн
ушул өкүлү мугалим деп дагы кабарлашты. Сиз көтөргөн маселелер билим берүү жаатына дагы тиешелүү болдубу? Саламатсыздарбы, урматтуу кадарман кыргыз элим. Мен деле ушул абам айткан баардык айтылган сөздүн баардыгына кошулам. Биз деле ушул маселе жерден талдап карап чыктык. Бирок азыр билим тармагында маселе жаратылган жок. Себеп дегенде биз жерлерде ошол билим тармагы азыр болуп аткан реформанын баардыгыбыз маалымдарбыз. Кудайым буюрса, өнүккөн мамлекеттердин катары менен чогуу кадам шилтеп басуу алдында турабыз. Ошондуктан бул тармагында бизде азыркы учурда маселелер көп жаралган жок. Бирок сос объекти боюнча кичине маселелер бар эле. Ошону баягы тиешелүү ведомстволорго, баягы министрликке кат жүзүндө өткөзүп бердик. Кенен токтолсоңуз, социалдык объекттер, кандай социалдык объекттер? Бизде эми баягы жергиликтүү маанидеги ошол бир-эки кайрылуучу келип түшкөн элдин атынанчы. Баягы мисалы үчүн бала бакчаларды бар, бирок ошолорду дагы кеңейтүү, себеп дегенде азыр демографический рост деп коебузбу, ошондой өсүү болуп атат, Кудайга шүгүр. Балдарыбыздын саны көбөйгөндө бизди кубандырбай койбойт. Себеп дегенде мен буга чейин дагы мектепте кичине жетекчилик кызматында аркалап келгем. Ошол жерден баягы статистикалык маалыматтар боюнча кичине маалымдарым бар. Себеп дегенде бир 2-3 жылдын аралыгында 10 бала, 5 бала болсо деле ошол өсүүлөр бар да айыл жергесиндечи. Анан эртеңки күндө келечекте ойлосок, ошол бар мекеме имараттардын баягы сапаты, баягы талапка жооп бергендиги, коопсуздугу жана ошондой эле эртеңки күндөгү өскөн балдардын баягы кенен кесири жүрүшү үчүн баягы өзүнө тиешелүү нормасына, талабына жооп бере тургандай мекеме имараттардын салынышы, оңдоп түзөө иштери мына ошол боюнча маселе бар эле. Талгат Абдыкадырович, сиз жогоруда мунапыс жол маселесине дагы токтолом дедиңиз, анан баягы логистика, аймактык территориалдык реформалар боюнча дагы пикирлерди айттым дедиңиз. Ушуларга бир кененирээк азыр токтоло турган болсок, анан жаңылбасам мына ушул сиздердин аймакта ири, буюрса алгачкы баягы жыйынтыктар 2030-жылдары билине баштайт же алгачкылары ушул 2030-жылы пайдаланууга берилет деген маалымат чыгып атат. Бул эң ири бир гана Кыргызстан эмес, ошол Борбор Азия чөлкөмүндөгү 3 чоку долбооруна дагы сиздердин аймактын сөзсүз өзүңүздүн дагы тиешеңиз бар болуш керек. Ушуга кененирээк токтолсоңуз. Ооба, рахмат. Жанагы логистикалык борборлорду жана жолдорду ошол баягы туризмди өнүктүрүү багытында каттарында даярдап келип өткөздүк. Анан баягы сөзүмдүн акырында дагы айттым. Муну азыр кайталап айтып койбосом болбойт. Мисалы, кээ бир жерде, кээ бир жетекчиликтерде, министрликтерди өткөздүк да. Бир мындай бир маселе бар да, жооп бергенде жасалып атат, жасалчудай дегендей бир мындай жана отписка деп коюлат. Куру сөз менен жооп берүү бул кичине бир аз туура эмес болуп калат деп, муну дагы президентибизге түз кайрылуу жолдодум. Президентибиз өзү карап берсе, ажообуз Кудай буйрса, могу келген делегаттардын 698 делегат келди, 698 делегаттын кайрылуулары ишке ашып кетсе, Курултай институтунун дагы аброю өсөт деген ойдобуз. Анан бул жерден ошол маселелерибиз айтылды. Бир аз мунапыс боюнча бир аз мындай карама каршылыктар бар экен, ошону президентибизге дагы жолдодук кат. Кандай карама каршылыктар? Эми аны токтолуп турсак өтө узунураак болуп кетет, бирок кат түрүндө жолдодук. Анан президентибиз карап көрүп, ошону чечип берсе, биздин баягы айыл жаштарына дагы бир жакшы пайда болчудай болуп атат. Аны биз баягы райондон архитектура госрегистрдин баягы өзүнүн тили менен түшүндүрүп президентибизге жеткиздик. Анан Кудай буйрса президентибиз ишке ашырып берсе, жаштарыбызга да жакшы болот. Анан эми 3 чоку боюнча три вершины деп бул Жыргалаң, Бозучук, Акбулак деп башталып атат. Ошол Кыргыз Куршабелде өзүңүздөр билгендей, мурда дагы бир ошол жерден баягы мыктай өкмөт болуп келгенде да айттык эле. Ушул Францияда Куршабел деген жер бар, ошо Куршабелдей болуп биздин Жыргалаңыбыз дагы өссө деген жакшы бир ниеттер менен сиз менен бир баарласак керек эле. Анан Кудай таалам буйруп ушул ажообуздун эрктүүлүгү менен бул нерсе ишке ашчудай болуп турат. Бул жерде 5000ге чукул адам иштеген атат. Анан баягы эсептеп көрсөк,
миң эле адамдын жанагы подоходный налог деп коет го, ошо подоходный налог эле 1 миллион деп атты, 1 миллиарддан ашып кетет деп аткан да. Анан эсеп ачышканда анан бул деген өтө чоң мындай жанагы логистикалык борборду ошол жерден эми баары эле байланыштуу болуп калат. Ал жалгыз ак суу өспөйт, бул жерден Ысык көл областы, Бишкек, мындайча айтканда бул аябай чоң долбоор, өтө эле чоң долбоор. Анан ишке ашып кетсе бул Кыргызстаныбызды дүйнөгө таанытат. Мен мындай бир ичимден ойлоп койчумун, эмне үчүн жанагы биатлон боюнча, лыжный спорт боюнча биз өткөзбөйбүз деп. Өткөзсөк болот деген жакшынакай чемпионаттарды өткөзөбүз деген бир жакшынакай ойдобуз. Ошол күндөрү дагы Кудай буйрса ошо Кудай таалам жеткизет деген жакшы ойдобуз. Кайрадан кеп Нурбек агай, сизде эми жогоруда мына Талгат мырза белгилеп атпайбы, тиешелүү министрликтер, ведомство жетекчилери ооба каралып атат, аткарылат же болбосо бул маселеге биз мындай көңүл буруп атабыз деген сөз менен эмес, кыска убакытта мүмкүн болушунча негизи эле чечилбей турган маселе жок да. Эрк, каалоо жана эң башкысы тиешелүү жетекчинин мындай бир башкаруу менеджерлиги дейбизби, жөндөмү болушу керек да. Анан бүгүнкү күндө ушул филармониянын ичинде атмосфераны сиз кандай байкай алдыңыз? Тиешелүү жетекчилердин ушул жалпы эле сиздер эмес башка аймактардан дагы делегаттар келип кайрылып көйгөйлөрүн айтып жатышты да. Ооба. Баягы Кыргызда жакшы кеп бар эмеспи? Баягы 100 уккандан бир көргөн депчи. Мен деле биринчи делегат болуп келишим бул жерде 3-чү чакырылышта. Уюштуруусу, бүгүнкү иште жанакы иш кагаздар кабыл алуу министрлик тарабындагы түзгөн жанакы комиссия мүчөлөрү, кабыл алып аткан иш кагазды кабыл алып аткан баягы атуулдар десек, баягы жетекчилер, мисалы үчүн орун басарлары бардыгы абдан кызуу, анан жакшы ушундай кабыл алышты, жылуу кабыл алышты десем болот. Уюштуруусу да абдан жакшы болду, жерлерде көтөрүлгөн маселелер эми буюрса иш жүзүнө ашат деген ойдобуз. Эми Хантеңир айыл аймагынан делегат болуп келип отургандан кийин сизде дагы сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Азыр сизди телеэкран аркылуу көрүп отурган жердештериңиз, айыл аймактын жашоочулары ошол жерден дагы ушундай пикирди көтөрсөң болмок деген бир ой болуп калбасын. Эркин аянтча түзүлүп берип отургандан кийин Нурбек Абдыкадырович, Хантеңир айыл аймагында дагы кандай маселе, көйгөйлөр бар? Башка баягы сизди жиберип атканда делегат кылып ушул ойду дагы айтсаң деп кандай пикирлер менен жөнөтүштү? Рахмат. Баягы эми бул курултай негизи абдан жакшы экен да, абдан жакшы. Сонун мүмкүнчүлүк болду десек болот. Элдин көптөн бери айта албай жүргөн мүдөлөрү бар экен. Канчаларын жерине чечебиз деп ал жерден маселени карадык. Жеринен да чечилген маселелер болду, шаар эле ошол жерден. Анан баягы ал жерден чечилбей калган маселелерди бул жерге эле өткөздүк, жогоруда айтканы. Анан негизги маселелердин бири биз ошол Хантеңир айыл өкмөтүндө 10 айыл баягы округдение болгондон бир иргелешкенден кийин 10 айыл камтыды. Анан ошол жерге пожарная станция, мисалы үчүн ошол сунуштап келгенбиз биз деген, ошол жерге куруу боюнча. Себеби эле райондун центры Теплокульченко айылына чейин ошол биздин өрөөндөгү айыл аралыгы кичине алысыраак болуп калат экен. Баягы өрт кырсыгы учурунда унаанын келиши, баягы кырсык деле айтылбай келет экен да. Кокус болуп калат экен, болуп калган учурда ушул аралыктан келип баягы өз иштерин жасагыча баягы тилекке каршы кеч болуп калган учурлар болот экен да. Ошондуктан ошол өрттүн алдын алуу жана өрттү болтуруу максатында, болуп калса тез басуу максатында ошондой өтөрчү станцияны сурап кайрылып келдик өзгөчө кырдаалдар министрлигине. Бул чоң маселе. Министрдин өзүнө айта алдыңызбы ушул сунушту бүгүн? Мен баягы ошол жерде отурган орун басарына кайрыла алдым. Ошол жакшы кабыл алышты, буюрса эми иш оңунан чыгат го деген ойдомун. Андан сырткары эми бизге өзүңүздөр билгендей агрардык мамлекет да, тыйканчылык, мал чарба дегендер бар. Ал бул тарабында дагы көп маселелер болду. Алар да тиешелүү жерлерге тапшырганга жетиштик. Ошол буюрса. Талгат Абдыкадырович, сиз дагы кандай пикирлерди айтасыз? Мен жанагы ошол учурдан пайдаланып президентибиздин бүгүнкү жана выступлениясында ушул мугалимдерди жана врачтарды мындайча айтканда жанагы статусун көтөрүп, ошолорго ордун көтөрүү боюнча айтканы ушунчалык жакты.
Мен да ушул көп чогулуштардан айтып келем, биз баягы баланын укугу дей берип эле тиги мугалимдерге же болбосо ошол же болбосо улуу кишилерге кичине бир аз туура эмесирээк мамиле болуп калган. Анан ушул жагын президентибиз бүгүн көтөргөнү өтө жакшы болду. Андан сырткары ошол врачтарыбыздын тиги мугалимдердин ушул эмгегин дагы баалап бир эме жанагы ала турган акчасын дагы көтөрүп берчүдөй бир нерселердин баары айтылып атат. Бул аябай бир кубанычтуу нерсе деп ойлойбуз. Анткени мугалимдер менен ошол врачтар азыр мындайча айтканда биздин баягы коомубуздун көзгөсү, интеллигенциясы деп. Мисалы айыл жергесинде мен көп баса белгилеп айтам, ушул мугалимдер бул интеллигенция. Ошолорду көрүп түздөнөбүз дегенде. Ошон үчүн биз баары мугалимдерибизди сыйлашыбыз керек, врачтарыбызды сыйлашыбыз керек. Негизи эле маданияттуулукка өзүбүздү тарбиялабасак, ылдый көздөй эле чөгүп кеткенбиз. Эми азыр Кудай буйрса бир оң жагына болуп келатат. Аталган эки кесипти дагы Кудай сүйгөн кесип, Кудай берген кесип деп айтышат эмеспи? Анан эми Кудай буйрса биз ошол мен бүгүнкү жарыш сөзүмдү дагы туризм багытына мындай багыттап айттым. Анткени көп маселелердин баарын кат түрүндө бердик да, жана башында айтпадым, ошо президентке кайрылдык. Ушулардын баарын өзүңүз көзөмөлүңүзгө алыңыз деп. Туризм багытында жанагы маселелердин баары Кудай буйрса чечилсе, элибиз жакшы өнүгөт, өсөт деген ойдобуз. Анан биздин курултайды жалгыз эле Кыргызстан көрбөйт да, кошуна мамлекеттерибиз да көрөт, чет өлкөлөр да көрөт. Анан ал жерден баягы өтө майдаланып отурбай, ири, жакшы долбоорлорду, ири нерселердин баарын айтсак, ал мамлекеттер да кыргыздар жакшы жолго түшүптүр деген ойдо калат деген да ойдобуз. Көч бара-бара түзүлөт дегендей, биринчи менен экинчиден айырмасы үчүнчүдө ушул мына мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовдун белгилөөсү боюнча дагы негизинен мындай ири маанилүү деген стратегиялык маселелер көтөрүлгөндүгү курултайдын үчүнчү элдик жыйындын бүгүнкү биринчи күнүнүн жыйынтыгы менен белгилеп жатат. Эми баягы жоопкерчилик маселеси көтөрүлүп атат деп атпайбызбы? Керек болсо тиешелүү атайын жаза мыйзамдын негизинде катаал айыптар менен балким ошол эле элдин жаратылышка болгон мамилеси, мына мугалимге, деги коомдогу ардактуу кесип ээлерине болгон мамилеси, өзүмдү билем, өтүгүмдү төргө илем деген өзүм билемдик эмес, ушул баардык нерсеге аяр болсо деп сиздер көбүнчө ушундай да пикирлерди көтөргөн турбайсызбы? Эми суроо башка өңүттөн болсун. Бүгүн мына сиздер аймактарда жашап дагы көрүп жатасыздар. Баш калаада болуп көрбөгөндөй унаа тыгыны, Бишкекте болуп көрбөгөндөй ички миграция агымынын өсүшү өтө ылдамдык менен бара жатат да. Бул өз кезегинде аймактардан, региондордон көбүн эсе эмгекке жарамдуу жаштардын Бишкекке, Борборго агылып келип жаткандыгынан кабар берет. Эгерде аймактарда, региондордо мына жогоруда дагы сиздерге чейинки эфирде келген спикерлер ушул Аксынын Кербен шаарынан, сиздердин жердешиңиздер Ак Суу районунун ушул эле Алтын Арашан айыл аймагынан келген делегаттар айтышты. Ушул тиешелүү өндүрүш ишканалары же болбосо дагы бир заводдор курула турган болсо, өз кезегинде жумуш орундары түзүлүп, ушул жаштардын, жарандардын өз туулуп өскөн жеринде калып эмгектенүүсүнө жакшы шарт түзүлөт. Бүгүн президенттин дагы негизги стратегиялык ушул аракети бул мигранттарды сыртта иштеп жүргөн өз мекенибизге кайтаруу болуп жатпайбы? Анан мына сиз бул өңүттөн алып караганда 3 чокку ири долбоор ишке аша турган болсо канча 5000 жумуш орну түзүлөт деп атасыз. Дагы кандай ушул багытта маселелер көтөрүлдү? Сиздер кандай пикирдесиздер? Кечиресиз, ошол биз баягы делегат болуп шайланганда баягы жасалып атат деп укканбыз. Анан азыркы учурда ушу электроэнергия маселеси көтөрүлүп, анан кээде свет түздө өчүрүп салып атпайбы? Анан баягы жетекчилер менен сүйлөшүп отурганда ошол аймактарда бүгүнкү күндө жарык өчүп атабы? Кез-кезде өчүп калып атат. Эми 1 саатты аны ачык эле ичиш керек да, бүт эле жерде. Ачык ачыш керек? Ачык эле ичиш керек. Анан ошондо биздин ошол рейстин жетекчиси бизди апарып жаңы салынып бүткөн жанагы мини гэсти көрсөттү да. Анан мен өзүм Нурбек мырза менен ошо биздин делегаттар менен барып көрдүк. Анан көрүп алып ушунчалык бир кубаныч пайда болду. Ал уже анын айтуусу боюнча почти 5 айылды, 10го жакын айылды ошол тейлейт экен. Кичинекей эле гэс, бирок мындай аккуратный салынган. Демек кубаттуулугу жетиштүү. Жетиштүү экен. Анан
Жакын арада дейт, мына 1 жыл арасында ошол эле биздин Ак Суу районунда баш аягы 7 кез бүт өткөн. Мини кездерди. Анан бүгүн президентибиз да айтпадыбы, жанагы Камбар ата бир эми ишке ашып кетсе депчи. Анан bunun баары эле эмне, мунун баары эле жумушчу күч, анан электроэнергиябыз көбөйсөт, эмелер болуп калса, бул чоң бир жетишкендикти ойдоп атабыз да. Мен анан өзүмдүн оюм. Анан туризм багытында ооба жанагындай ири долбоорлорубуз, логистикалык борборлор болсо. Азыр балким ошондой нерсе болушу мүмкүн, бирок Кыргызстанга четтен байкалып эле го, башка чет өлкөлүктөрдү иштете баштадык го. Башка да жактан алып келип иштетип атабыз. Себеп муктаждык бар болуш керек деп ойлойм да. Анан Кудай буйрса келечекте үмүт зор. Сизге эми жыйынтыктоочу сөз берели, Нурбек Абдрасулович. Мен деле абамдын айткан сөзүнө кошулам. Ошол жерлерде жумуш орду менен камсыз кылуу боюнча маселелер дагы бар болуп атты да. Анан жанагы логистикадан сырткары ири болбосо дагы орто жана чакан кайра иштетүүчү ишканаларды ачсакпы деген ошол сунуш менен да кайрылганбыз. Кудай буйрса, себеп дегенде бизде Ак Суу району билесиңер, картошка менен жакшы аты чыккан, мисалы үчүн. Аны жөнөкөй эле сатуу ийбесинен сактап коюп, анан кайрадан иштетип, жакшы продукцияга айландырып, баягы дыйкандарды акыбетти кайтабы деген ой болуп атат да. Андан сырткары мал чарбасында өнүктүрүү, мисалы үчүн сүттү кайра иштетүү жагында алсак, ошол эле жерде дагы жумушчу орундар дагы кеңири түзүлөт го деген ойдобуз. Анан учурдан пайдаланып мен дагы ошол делегат кылып бизди шайлаган, ошол биздин шайлоочуларыбызга, жергиликтүү кеңеш депутаттарына, ошол биздин демилгебизди көтөрүп чыккан делегатка, жергиликтүү тургундардын баарына ыраазычылык билгизебиз. Кыргыз элибиз ар дайым ынтымакта өнүгүүсү болуп турсун ар дайым. Ошол каалоо тилейм. Уруксат болсо кошумча айтып коеюн. Ошол жана биз көтөргөндө да ушул мунапыс маселеси боюнча президентке айттык. Эгерде Кудай буйрса ошол оң жагына чечилип калса, жаштарыбыз үйлөрүн аягына жер мунапысы боюнча айтып атабыз биз. Үйлөрүн бүтүрүшүп, жаштар өзүнүн айылдарына келип, анан быйыл ушундай бир тенденция пайда болду 2 жылдан бери. Бизде деген картошка, алма, өрүк дей бербей, быйыл малина, кулкунай өстүрүп, анан деген асты өтө чоң зор пайда тапкандар болуп атты. Анан ошол себептен жана логистикалык центрди көтөрүп атабыз да. Себеп баягы тандап жакшыларын чет өлкөгө алып кетип атышат дагы, анан ортодогуларын айла жок, эми ачык эле айтыш керек, малга бергенге туура келип калып атат да. Эгерде ошону деген биз логистикалык жакшы центр болсо, ошону сактап коюшса, ошол жаш үй бүлөлөр, ошол тиги жаш фермерлер ал деген кыштын кайсы убагында иштетип, тоңдуруп, бир нече баягы түрү менен Европага таңгактап, керек болсо ал жака баягы 100 грамм, 150 граммдык эле мына баштыктарга салып таңгактап сатсаң, баягы салмагынан да кутат экенсиң, баа жагынан, нарк жагынан дагы ал өтө эле жогору баада сатылат. Анан ошол жанагы картошка деп да калып атпайбызбы? Картошка десе эле биз баягы ар кандай эме кылабыз. Бизде дагы бир ишкерибиз ушул жакында биздин акимчиликке өзүнүн предложениясын кылыптыр. Жанагы чипсы чыгарган ошондой завод ачайын, мага көмөк жардам бергиле деп. Анан Кудай буйрса ошо алды ишке ашып кетсе районубуз үчүн. Эми биз бүгүн мындай ынтымакташып дагы жарыш сөзгө чыктык. Менин да сөздөрүмдө ошондой болду. Жалгыз Ак Сууну карай берген жокмун. Кошуна түп, жети өгүз, каракол баягы. Анткени биздин өрөөм бирдей, абабыз бирдей, чыга турган продукциябыз бирдей. Ошон үчүн анын баарын бирдиктүү иш кылсак, анда бир жакшы жетишкендикке жетишебиз деген ойдобуз. Урматтуу делегаттар, сиздерге рахмат. Курултай жыйынтыкталары менен дароо биздин студияга кадам шилтеп келдиңиздер. Өз пикирлериңиздерди бул жерде дагы жалпы журтка билдирип жатасыздар. Мына ушул көтөрүлгөн маселелер тез арада иш жүзүнө ашып кетишине тилектешпиз. Ишиңиздерге ийгилик, амандык каалайбыз. Ар бириңиздер өз аймагыңыздарга салам айта барыңыздар, амандыкта жолугалы. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эске сала турган болсок, мына ушул 3-чү элдик курултайга келип катышып жаткан делегаттар Ысык көлдүн Ак Суу районундагы Хан Теңир айыл аймагынан жана Алтын Арашан айыл аймагынан келген делегаттар Талгат Мукалаев, Нурбек Асаналиев менен биз түз эфирде баарлаштык. 3-чү элдик курултайдын 2-чи күнү эртең ишемби 21 декабрда дагы уланат. Улуттук 1 каналдын кабарчылары жеринде дагы делегаттардын пикирлерин жеткирүү менен алек. Ошондой эле эртеңки күнү дагы биз ушул эле студияда башка
аймактардан келген катышуучуларга дагы өзүнүн пикирин жеткирүүгө мүмкүндүк беребиз. Мен Расул Багышбаев, түз эфирден жолукканча амандыкта туруңуздар.